баланы окуганда ичиндеги жин 15 миллион армиясы болгон. Ал айткан эртең мен армиямды чогултам, ислам кабыл алабыз депчи. Аны айткан пешим намазында сага келишет, сен өзүң эле намаз оку, артыңа туруп уйт, бирок шахадын айтасың депчи. Ислам кабыл алышат, анан намаз окуят, мен армиямды жиберем деген да. А мен унутуп калдым. Унутуп калып жүрүм, кете бер, анан пешим намазы келип калды. Намаз окушум керек деп эстей калдым. Көчө жин суранып атпады беле? Армияң келет деп суранып атпады беле? Анан бир эмеге кире калам да. Бильярдный салон бар экен, ремонт болуп аткан. Эми жаңгыз окушум керек болот да. Өзүм деле шашып үлгүрбөй бараткам, анан ошол жибек жолунда бильярдный салонго кире калып, 3-нче этажга чыксам, пустой экен, ремонт болуп атты да. Эми бир бала кафел коёттур. Анан жайнамазды сала калыптыр эле. Келмени айттым, шахадын айттым, Жиндер кайталаса кайталасын депчи. Дуа кылдым. Аллах, өзүң ырайың менен, мээриң менен кабыл алам деген Жиндер болсо ислам кабыл алсын деп, ичимен дуа кылып, келмени сыртыман айтып, анан намаз окудум да. Намаз окуп аткан кезде жанагы бала чыгып кетип калган сыртка.